Бешкүнгөй Скипо, майор милиция Мацаева. Бешкүнгөй, улица Центральная, 20. Принято. Алло, Актилек. Село Бешкүнгөй, улица Центральная, 20. Вызов полота, семейный скандал дейт. Хорошо. Село Бешкүнгөй, улица Центральная, 20. Семейный скандал. Калыс Такырбашев 15 жылдан бери укук коргоо органдарында эмгектенип келет. Ал ушул тапта Бешкүнгөй айылдык милиция бөлүмчөсүндө ишин улантууда. Милиция кызматкерлеринин жумушунун түйшүгү айтпаса да белгилүү. Каарманыбыз белгилегендей, түмөн түйшүктүү бул кесипте ары олуттуу, ары кызыктуу окуялар байма-бай болуп турат. Жада калса кылмышкерлер колго түшкөндөн кийин абакта отуруп алып, кайра милициялардын өздөрүн коркуткан учурлар да жок эмес. Бизде бир жыл мурун ушу «Разбойник» деген кино чыкпады. Өзүнүн кыргыз азыркы жаш актерлор тарткан. Ал деле ошол мындай карап турсаң, ошо биздин кызматкерлердин, биздин арабыздагы кызматкерлердин ошо бир күнүмдүк кылып жүргөн бир турмушунан же болбосо бир окуясынан бир алынып, анан кичине өзгөртүлүп, чагылдырылган кино да булчу. Негизи самом деле чындыкка жакын да ал киночу. Бизде деле андай окуялар болгон. Бизде ошондо ошол разбой отделде иштедик, угондо иштедик. Андай окуялар болгон да. Анан эми бир окуяны айта кетсек, ошо как раз разбой отделде иштеп аткан учурда бизде ошо тиги Бишкек шаарында, Ош базарынын аймагында да, тактап айтканда, бир акча алмаштыруу жайына булар эртең менен келип, кечинде кеткен, бүт баарын аныкташып, канча акча келет, ошонун баарын аныктап, анан ошо разбойниктер ошо эртең менен эртеге акчаны көтөрүп келаткан учурда жанында инкассатор болгон, ошонун баарына даярданып, курал колдонуп, анан нападение кылышкан да. Ал жерде аз акча болгон эмес, да, көп акча болгон. Мына ошону алып кетишкен да. Анан биз артынан изине түшүп, бул кылмышкерлердин изине түшөбүз. Бардык жерин тактайбыз, өздүктөрүн тактайбыз. Ооба бизге маалымат түшөт. Булар чындыгында ар дайым куралчан жүргөн. Керек болсо буларды кармаган учурда каршылык көрсөтөт деген дагы маалыматтарыбыз болгон. Анан бизде СОБУР топкобуз да, спецназарды, булар атайын, булар экипированный, жабдык менен жабдылган. Анан ошол кызматкерлерден бөлдүрүп алып, биз адреске барабыз кылмышкерлерди кармайлы деп. Кылмышкерлерди кармайлы деген учурда биз биринчи ошо тактап, квартирасын кандай кирели, канчанчы этаж деп тактап аткан учурда, ал учурда биз эми тиги жабдык менен жабдылган тиги биздин СОБУР кызматкерлерин жаныбызга алып жүрбөйбүз. Аларды болсо бир атайын машинеде жакын жерде кармап турабыз. Анан команда берилгенде алар уже жумушту башташат да. Анан как раз СОБУРлар бизди күтүп аткан, биз тактап атканбыз. Ошол учурда күтпөгөн жерден тиги кылмышкерлер үчөө болчу. Квартирадан чыгып калышты. Биз СОБУРду алып келгенге жетишпей калдык. Анан биз ал жерде мен жалгыз эмесмин, сөзсүз түрдө менен чогуу иштешкен кызматкерлер менен. Анан артка уже жол жок, өзүбүз кармай берели деген уже тобокерчилик пайда болду ал жерденчи.
Анан подъездибизден күткөндө уже эшикти ачканда эле ошол жерден биринчисин кармап калышты. Анан калганыбыз уже артынан беркилер артка чегинип качканда, артынан чуркап кармаганда чындыгында жанында куралдар бар экен, бычак бар экен, дагы башка куралдар бар экен. Ошо куралдардын бычагын алып чыкканга жетишпей калды. Экинчи, үчүнчү этаждан кармадык. Бирөөсүн мен басып чыгылдым. Анан кийинкилерин дагы напарник берки чогуш деген кызматкерлер ошентип кармап уже жумуш жүргүзүп, анан квартирада да алардын мындай аларда деле как жетекчиси болот да, кылмышкерлердин. Алар жетектеп жүргөн мындай кылалды. Жетекчиси бар экен, анан аны уже тиги собур менен кирдик квартиранын ичине. Кирген учурда ал чындыгында бетке эле айтты, ачык эле. Мен силерди кирериңерди уже шекишип эртерээк билгенде мен каршылык көрсөтмөкмүн деп эле ачык айтты. Курал менен каршылык көрсөтмөкмүн деп. Аны биз алдын ала билчүбүз. Анын тергөө иштери бүтүп, тергөө иштери болуп, аны камакка алып, кылмышын далилдеп камакка алгандан кийин, бирок ошондо дагы булар жөн калбай СИЗОдо отуруп алып, ар кандай телефон чалуулар, булар кандай жол менен болсо да табат экен. Булар телефон чалуулар болуп атты. Силердин жашаган жериңерди билебиз. Үй бүлөң бар, тигиндей мындай. Бирок биз ант берип келгенден кийин ошондой нерселер болоорун билгенден кийин биз бирок тобокелчикке салып мыйзамдын чегинде өзүнүн жумушту аткара беребиз. Если биз антип ар бир кылмышкердин антип чалууларынан, антип айткандарынан биз коркуп отурсак, анда биз кылмыштын да бетин ача албай, кызматты өтөй албайбыз да. Ал эми Кожогелди Рыскулов 2021-жылдан тарта Аламөдүн рейвинде эмгектенет. Учурда 5 күнгөй айылдык милиция бөлүмчөсүндө аймактык тескөөчү. Тартип сакчыларынын күнү эсте каларлык кызыктуу. Ошол эле учурда жүрөк ушун алган кооптуу окуялар менен коштолору бышык. Рыскулов атайын чакыруу менен барган үй бүлөдө 10 жылдай чогуу түтүн булатып жашаган айым жолдошунун ысымын билбей унутуп калганын жылмаюу менен эстеди. Кожо экеси чыкты үйдүн. 3-4 кичинекей баласы бар экен, үйдүн кожоюну тилекке каршы жок экен. Балдарын тактап, үйүндө үй бүлөлүк мүчөлөрүн тактап, аты жөндөрүн жазып жаткан учурда күйөөсүнө кезек келгенде күйөөсүнүн аты ким, фамилиясы ким десем, күйөөмдүн атын билбейм деп жооп берди. Кандайча билбейсиз, ошо канча жылдан бери жашайсыз десем, ошо 10 жылдан ашык жашайт экен, бирок күйөөсүнүн атынан айтпай Байке деп кайрылат экен, ошол себептен атын унутуп калган экен. Анда паспорту болсо алып чыгып, өзүн тактачы документтер болсо алып чыгыңыз, анда жазалы деп. Ошондой бир кызыктуу окуя болгон. Ошондой эле каарманыбыз Калыс Такырбашев бүгүнкү күндө интернет шылуундары көбөйүп жатканын кошумчалап, элди сак болууга чакырды. Сот тармак аркылуу алдамчылык менен алектенгендерди колго түшүрүп, кылмыштын бетин ачкан фактылар да бар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, акыркы учурда жанагы соцсеттер аркылуу, интернет булактар аркылуу алдамчылыктар көп болуп атат да. Биздин жарандарыбыз ошо соцсет аркылуу алдамчылык фактыларга алданып калып атат да, негизичи. Ошолордон тапкан учурлар барбы, негизи табылабы? Эми өзүңүздөр маалым болгондой, бул соцсет аркылуу болгон кылмыштар, алдамчылыктар ар кандай түрлөрү көп да. Ал эми тапкан учурлар бар, табылып атат.
Анын ортосунда ошо тергөө амалдары жүрүп атат. Конечно, сөзсүз түрдө ал кылмыштардын беттерин ачканга аракет кылабыз, ачылып атат. Түздөн ортого. Жолдош майор, 5 күнгө айылдык милиция бөлүмчөсүнүн өздүк курамы эртең менен саптык түзүлүүгө түзүлдү. Дайындаган милициянын майору Матсаева. Учурашабыз. Саламатсыздарбы, жолдоштор? Саламат, жолдош, майор. Эркин тур. Бизде акыркы эмне маалыматтар бар? Ориентировка окуп коюңуз. Ориентировка келди. Сегодня примерно 06:30 часов в городе Бишкек по улице пересечения Кулатова и Советска был совершен наезд на пешехода со смертельным исходом. Подозревается автомашина Honda Fit красного цвета, госномер 04614, серии неизвестна. По данным ориентировкам по Аламудунскому, Сахатинскому, Сокулукскому и по Московскому району был введен план перехват. При обнаружении машины сообщить в Будачевского района. Урматтуу кызматкерлер, жогорудагы айтылган ориентировка боюнча көңүл бөлүп, бул жерде мынакей адамдын өмүрү кыйылып атат. Ушул автоунааны кармаганга көмөктөшкүлө. Жана ошондой эле аймакта болгон ар бир чакырууларга өз убагында чыгып, жарандарга сылык, мыйзам чегинде кайрылууңарды өтүнөм. Ошондой эле коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөөңөрдү мен силерди чакырам. Милиция кызматкерлери өлкөнүн тынчтыгын жана жарандардын коопсуздугун коргоп, өз өмүрүн бүткүл жашоосун тобокелге салып кызмат өтөп келүүдө. Милиционер болуу бул чоң сыймык жана өзгөчө зор жоопкерчилик. Гүлзина Каныбекова, Нурбай Самырбек уулу, Борбордук телеканал.